Координациялык кеңешменин максаты бизде шаарыбыздагы стратегиялык объектилер боюнча, биздин мечиттер боюнча, намазканалар боюнча, андан сырткары ушу терроризм боюнча стратегический объектилер боюнча 2023 жылы май айында Акылбек Сөмбековичтин токтому чыккан болчу. Бул боюнча азыр областтан дагы бизге тапшырма түшүп, бүгүн координациялык кеңешмеде көп маселелер каралды. Эми бүгүнкү каралган маселелер боюнча, шаар боюнча ала турган болсок, шаарда билесиздер, бизде автовокзалыбыз бар, базарыбыз бар, андан сырткары подстанциябыз бар, бизде вода заборлор бар, көп объектилерибиз бар да. Ошолордун бардыгы биздин шаарыбызда 58.000 элибиз бар болсо, ошо 58.000 элибиздин безопасность жоопкерчилигин алуу максатында да. Ошол себептен бүгүн көп тапшырмалар коюлду. Бүгүнкү маселе абдан жакшы болду десек болот. Ар бир мечиттердин дагы, намазканалардын дагы документтерин толуктоо, мыйзамдаштыруу боюнча дагы стратегический объектилерге күзөт кызматтары коюлбаган стратегический объектилер боюнча да тапшырмалар коюлду 1 ай мөөнөтү менен. Кудай буйрса 1 айдын ичинде ошолордун баарын биз комплектовать этип, ошо документтерин толуктап, ар бир стратегический объектилерге биздин көзөт кызматтарын коюп, бүтпөй аткан документтерди бүтүрүп, ошол иштердин баарын бир жөнгө салабыз. Намазканалардын баарында жооптуу имамдар жана ошо жооптуу имамга жардамчылары бар. Ал мечит намазканалардын ээлери бар, өзлөрүнүн менчиги бар. Бирөөнүн магазин бир бурчу, бирөөнүкү бир мекеменин бир бурчу, бирөө өзүнүн үйү бош жаткан үйүн ошо тегерегинде жамааттар намаз окуп турганга деп үйдүн ээсинин макулдугу жана ошо жерде жамааттардын милдеттемеси болуп, ошол жерде биринчи талап кылганда бир 10 күндүн ичинде кайра бошотуп беребиз деген шарт менен бизге кайрылышкан, биз уруксат бергенбиз. А жерде ошо жооптуу имамдар дагы, ал жооптуу имамга жардамчылар дагы биздин Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасында иш алып бара тургандар. Алар жерде саясатка, мамлекеттин иштерине, же мазхабтарга, же болбосо башка бир агымдардын сөзүн сүйлөп аларга кийлигишпейт. Болгон ушу биздин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын областта казияттын жана баалык шаны хатибаттын берген буйруктары жана фатвалардын негизинде иш алып барышат. Жалпысынан алганда стратегиялык мааниге ээ объектилер милдеттүү түрдө милиция балык шаардык күзөт бөлүмү тарабынан кайтарууга алынышы керек. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 676 токтомуна ылайык жана 99 токтомуна ылайык бизге өткөрүлүшү керек. Ошол жөнүндө азыр координациялык советте мэр тарабынан, улуттук коопсуздук комитети тарабынан тийиштүү тапшырмалар берилип, бизге келечекте биз менен иштешүү боюнча сунуштар берилди.